Акмактын 3 белгиси бар деп айткан экен Hazreti Ali radhiyallahu anhu. Биринчиси дейт, биринчиси акмактын белгиси бул өзүнүн дайыма туура дебесем дейт. Аябай чоң маселе бул. Өзүн туура дей берген бул өтө жаман маселе. Анткени себеп акылы бар адам дейт да, акылдуулар угат экен да. Мага сөз мындай көрүп өзүнүн бир жерде туура эмес болгон болсо деле бул жерин туура эмес экенин моюн алуу, катасын моюнга алуу. Бул чынныгы ошол адамдын акыл парасатынын бийик деңгээлде экенин билгизет. Акмак болсо эмне экен жок, меники туура турат. Билесиз ба дечи. Болду. Башка сөз жок болот. Ошол себептен экинчи белгиси дейт. Эмне экен өзүнүкүнө келгенде өтө катуу талашат экен да. Бирөө өзгөнүкүнө келгенде эмне экен иши жок деп басып кеткен. Мына орусча айтканда моя хата с краю деген бар. Акмактын белгиси ушундай экен, субханалла. Эми үчүнчүсү дейт. Эмне экен анчын ак кара, жакшы жаман баары бир экен. Мисалы, силер мындай кээ бир айтат го, сен димпиниңди койчу дейт го. Бул акмактыктын белгиси. Намаз, памаз деди, бүттү. Пуран деди, болду уже. Биякчы акмак экен белгилүү болду уже, бүттү. Аны менен достошпо, аны менен жанында жүрбө, аны менен сапар кылба, андан качып кеткениң жакшыраак, субханалла. Анын сага пайдасынан зыяны көп болуп калат. Жашоо ушундай.